Bir günü bala apasынан эмнеге ыйлап жатасыз деп сурайт. Анткени мен аялмын деди апасы. Мен түшүнгөн жокмун дейт баласы. Анан апасы кайгылуу, эч качан түшүнө албайсың дагы деп жооп берет. Кийинчерээк бала атасынан эмнеге апам ыйлап жатат деп сурайт. Бардык аялдар себеби жок эле ыйлай беришет деп атасы жооп берет. Бала чоңойгондо бул суроону Кудайга берди. Кудайым, эмнеге аялдар ушунча көп ыйлашат? Анан Кудай мындай деп жооп берди. Мен аялды жаратканда ал өзгөчөлөнүп туруш керек эле. Кимдир бирөөнүн далысы дүйнөнүн жүгүн көтөрө тургандай күчтүү, а кимдир бирөөнүкү аны ыңгайлуу кылуу үчүн жумшак болушу керек. Мен ага жаңы жанды жарык дүйнөгө алып келүү үчүн, көп учурда балдар аркылуу келген сыноолорду жеңүү үчүн күч бергем. Мен ага башкалар баш тартып, таштап койгон нерсени кылуу үчүн, көбүнчө өзүн ойлобой үй бүлөгө кам көрүү үчүн күч бердим. Мен ага балдары аны катуу жаралаганда да аларды сүйүүгө күч бердим. Акырында мен ага керек болгон учурда ыйлаганга мүмкүнчүлүк бердим. Билесиңби балам, аялдын сулуулугу анын кийиминде, жүзүндө же чаш жасалгасында эмес. Аялдын сулуулугу анын көзүндө. Бул анын жүрөгүнө кире турган эшиктер. Ал жерде сүйүү жашайт. Жана көбүнчө көз жашы аркылуу жүрөгүндө болуп жаткан нерселерди көрө аласың. Бул сөздөр сиздин жашооңузда из калтырган бардык аял затына тиешелүү. Сиз суктанган, сен өзгөчөсүң деп айткыңыз келген. Эң керектүү учурда сизди жылмайта алган. Сизге жаман көрүнгөн нерселердин жакшы жагын көрө алган. Сиз баарлашкыңыз келген аял затына тиешелүү. Апаңызбы, эжеңизби, жакын курбуңузбу, дүйнөдөгү теңдешсиздер бар болгон үчүн жаратканга рахмат айтыңыз.